Сакталган жери бул Баткен роудда сакталган. Биз өзүбүз командировкага барганбыз. Ал жерде иштерди бүтүргөндөн кийин веждоктордун баарын жүктөп туруп алып келип, бул жакта биз экспертти дайындап туруп, эксперттерге тапшырганбыз. Кимдин кабинетинде сакталган? Далил буюмдарды сактоочу жайында сакталган. Далил буюмдарды сактоочу жайда. Холодильник эмеспи? Холодильник алып берсеңиз, ошол холодильникти сактайт. Халыков менен Байбосунов анан Ажыбеков менен беттештирүү аракет кылып атасыз. Башка баягы следствие менен участниктер менен бири менен беттештирүү өткөрдүңүзбү? Жок. Эмне себептен? Сиз тоскоолдук жараткансыз. Жок. Сиз эмес, башка прокурорлордун өздөрү менен бар. Аны делонун материалдары менен таанышпайсызбы? Жок болуп, жок болуп. Жок болсо жок экен да, значит. Эмне үчүн өткөрбөдүңүз? Себеп дегенде прокурорлорду биз сурасак, карама-каршы эмелер көп чыгып атат. Сиз сураган маалыңызда карама-каршы болушу мүмкүн. Мен сиздин сурооңузду мен түшүндүм. Мен ошого жооп сразу айтып атам мен сизге. Мен айтайын до конца. Себеби прокурорлордун бирөө айтат, 1 бутылка арак ичкем дейт, бирөө келип алып 9 бутылка ичкенбиз дейт. Бирөө баягы турган жерлери дал келбей атат. Ошон үчүн сиз ошону эмне себептен өткөрбөдүңүз? Ошо сиздин милдетиңиз. Кажети жок болчу. Ошол Карама-каршы чыгып атпайбы? Карама-каршы чыккан эмес. Таанышып чыксын өзү. Жок, кайсы Мен буга милдеттүү эмесмин. Мен муну далил негизинде мынтип угуздугум дегенге. ошо бир далилди келтирип бериңиз. Ошол убакта таанышпай койгон өздөрү иштин материалдары менен. Келбей койгон. Сиз айыптоо корутуусунда жазып атасыз да. Далилдөөчү жагдай катары 21 февралдагы Мамажаковдун жансыз денеси табылган жердин айланасынан Кунгуров жеке кароонун жүргүзүү учурунда табылган левел аталышындагы арактын бөтөлкөсүнөн табылган кол манжайысы Базарбек уулу Эрлисин оң колунун ортоңку манжасынын изи менен дал келгени аныкталган деп атасыз. Ушул далилдөөчү болуп халыкты эмесиге виноват экендиги. Эгер Базарбай уулу Эрлистин колу чыгып атса, Биз үчүн ооба. Биз үчүн. Кандай себептер? Анын Сиз себебин айыптоо айтпайм. Базарбай уулу Эрлиске түзгөн жоксуз да. Сиз Биринчиден Базарбай уулу Эрнис ошол күнү ушулар менен жүргөн. Арак куюп кызмат кылып жүргөн. Туруп чыккан жактан ошол бөтөлкө чыгып атат. Макул. Туруптун жанынан Базарбай уулу Эрлистин колу чыгып атса, сиз ушундай вопрос койдуңузбу? Тергөөчү катары кантип сенин колуң чыгып атат ошол турда? Туруптун жанынан. Суроо койгонмун, жооптору бар. Сурак болгон. Сиз ошол эле дагы далилдөөчү эме катары сот медициналык экспертизанын жыйынтыктарынын корутуусун келтирип атат деп эсептейм. Ошондо айтып атасыз. Өрттөлгөн денеден жана ГСМдин калдыктары табылган эмес деп дагы далилдөөчү катары келтирип атасыз да. Ошону түшүндүрүп бериңичи. Эгер ГСМ жок болбосо, мен мына мальчик боюнча берип атам, айыптоо корутуусу боюнча. Берилген Бул эң важный документ. берилди деймсиз. Кандай? Сиз суроо бергенде мен комментарий берген жокмун. Наоборот, экспертиза жок, табылган жок деп атат. Эмне деш керек эле? Сиз ошону далилдөөчү. Эмне деш керек? ГСМ жок болсо эмне бензин менен өрттө деп жазалым мен. Бензин жок да. Азыркы түшүү боюнча толуктанып айтып берип турсаңыз кандай? Жок, показания болсо айтып берип коебуз. Мына ушундай суроо берсең. Сурап койду. Мына калк негиз мен көрдүм ушуну атты, мен көрдүм үйгүздү деген кандай бир прямой далил бар? Күйгүзгөнү боюнча прямой далил жок. Макул, ошо күйгүзүп атканын көргөн свидетельдер бар. Күйгөн свидетель жок деп атам. Чындыгында мен показания бергеним өзүм кызыктармын. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Ушул баарыңыздардын алдыңыздарда ушул кыргыз судопроизводствосу, кыргыз расследованиясы, прокуратура системасы, МВД системасы, экспертиза системасы, акыры келип сот системасы Кыргызстанда элдин адамдын тагдыры менен кантип ойнойт экенин до конца билиш үчүн биз толугу менен ушул 51 болсо 51 плюс делодан чыккан жокпуз. Ошол свидетельдердин толугу менен тактап бүтөлү. Тоготел жердин баарын айттам деп мен генеральный прокурорго жазгам. Президентке кайрылдык, жогорку кеңешке кайрылдык. Ошол следствие мезгилде мага шарт түзүлгөн эмес. Сотко кайрылдым акыры, ушул ошто акыйкат барбы деп. Жок экен. Бере албай отурам. Ошон үчүн азыр тергөөчү, следствие, мисалы, эмне үчүн ошол осмотр кылган адамды, Алимкулов Абил деген следственный начальниги бар, главный игрок. Ошо Усаров экөө.
ошол прокурорлордун указкасы менен первичный деланы топтогон. Анан 19 күнү биздин супер следователь Мизамовго өткөрүп берди. Өз 19 ноябрь күнү. Лексусту кармаган. Лексуста кеминде 10 киши олтурду. Барып келип, олтуруп, келип, чыгып, ачып, жаап атканда. Эмне үчүн бир эле Базарбай уулу эрибиздин отпечаткасы калып атат? Калган отпечаткалар ким каяка жок кылды деген маселелер эч кимди кызыктырбайбы? Акырына чейин угалы. Ошо Анарбай акамды ким өлтүргөнүнү до конца угалы да, ким эмне кылып ойноп атат, ким канчага кимге акча бергениге чейин чыгып атат. Сабыр кылып туруңуздар, баары чыгат. Ошон үчүн урматтуу сот, толугу менен ошол делода каралган, показания берген, следствие эмненин негизинде мени камайын деп аткан адамдарды толугу менен угалы. Себеби тоого чыккан менден башка 6 эле киши. 6оонун 6 башка показаниясы чыгып атат. Ошого кызыккан адам жок. 2 киши күчтүү карап берет деп Кыргыз прокуратурасы жөнөттү эле, кызыкпай атат. 16 калибрдагы мылтык мага келген номери менен турат деп кече Марифбаева айтты, эксперт. Кызыккан жок. Экспертизанын артында сүрөтү менен гильзасы турат 16 деп. Кызыккан жок. Ал көчөдө тоо курдалган жерде паланчы өтүп атты десе, сиз ошондой адамдарды толтурасыз олтурат. А эмне өлүк таап алган жерде отпечаткасы чыгып аткан адамды эмне үчүн киргизбейсиңер, эмне үчүн тактабайсыңар деген маселе көп атпайбы? Же силер каалаганыңар эле боло береби? Мыйзам бардыр деп ойлойм.